26 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бут кийимдин боосуна муунткан чүйдө 20 жаштагы жигит адам өлтүрүүгө шектелип кармалды. Чүй облусунун Ысык Ата районунда изделип жаткан кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маркумдун апасы милицияга кызы 17 февралдан 18-ине караган түнү үйүнөн чыккан боюнча дайынсыз экенин айтып арыз жазган. Алдын ала маалымат боюнча кыз таанышы менен жолугуп ортосунда чыр чыккан. Мындан улам кызды бут кийиминин боосу менен муунтуп, денесине жаракат келтирген. Кыз окуя болгон жерде көз жумган, шектүү сөөктү көмүп окуя болгон жерден качып кеткен. Бул факт адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 20 жаштагы жигит кармалды. Териштирүү уланууда. Ысык Атада 17 жаштагы окуучу асынган абалда табылды. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 17 жаштагы мектеп окуучусу үйүнүн короосунда асылып турган абалда табылды. Бул тууралуу облустук милициядан ырасташты. 24 февралдын таңында райондук милицияга кабар түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча каза болгон өспүрүмдүн денесинде күч колдонуу белгилери байкалган эмес. Милиция өлүмдүн себебин тактоо иштерин жүргүзүүдө. Экспертизалар дайындалып, текшерүү уланууда. Акыркы бир айда эле өспүрүмдөрдүн бир катар өлүмү катталды. 5 февралда Ысык көлдө 18 жаштагы кыз жипке асынып ооруканада көз жумган. 12 февралда Кара Сууда 9 класстын окуучусу сабалгандан кийин каза тапкан. Ал эми 16 февралда Токмокто 16 жаштагы өспүрүмдүн өлүмү тууралуу кабарланган. 21 февралда Караколдо 16 жаштагы өспүрүм асынган абалда табылган. 22 февралда Ноокат районунда да 12 жаштагы өспүрүм өз үйүнүн короосунда асынып алганы айтылган эле. Ошто бир нече дарак өз билемдик менен кыйылды. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева Ош шаарында бир катар дарак кыйылганын айтып чыкты. Ал Ленин көчөсү 341 дарегиндеги үйлөрдүн короосунда чирибеген бак дарактар кыйылганын айтып нааразы болду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы дарактар жарандар тарабынан өз билемдик менен кыйылганын айтып, учурда келтирилген чыгымдар эсептелип жатканын билдирди.